Салам достор, бүгін сіздер менен кайрадан эле компьютер үйрөнүү көрсөтүүсүндө жолугушуп отурабыз. Бүгүн да сиздерге эң эле пайдалуу болгон кеп кеңештерди сунуштайбыз. Албетте сиз компьютер колдонууну билесиз, буга шек санабайм. Бирок кантип компьютер күтүүнү билесизби? Керексиз бардык программаларды, файлды жана оюндарды өчүрүңүз. Компьютерди ар качан андан алыстаганда өчүрүүнү унутпаңыз. Күмөндүү сайттардан алынган программаларды орнотуудан сактаныңыз. Компьютердин сырты таза болгондой эле ар дайым ичи да таза болуусу керек. Эгер аны башка жерге жылдырууга туура келсе, анда бардык кабелдерди үзүңүз. Компьютердин өндүрүмдүүлүгүн жогорулата турган пайдалуу программаларды орнотуу керек. Аны менен бирге антивирусту дагы. Системдик блокту чайкабаңыз. Мындан Винчестер зыян тартуусу мүмкүн. Жана да системдик блоктун ичин сүлгү менен такыр сүртпөңүз. Анын ордуна кичинекей щетка же фенди колдонгонуңуз оң. Дисковод убакыттын өтүшү менен эскирүүсү мүмкүн. Эгер дискти окууда кыйынчылык байкалса, анда дисководдун лазерин тазалоочу атайын дисктер бар. Аны компьютер сатчу жайлардан тапса болот. Эң көп иштеген компьютердин бөлүгү бул анын клавиатурасы жана чычканчасы болуп эсептелет. Бирок да эң арзаны да ушул нерселер болуп саналат. Аларды 200 сомдун тегерегиндеги акчага сатып алсаңыз болот. Ал эми ашыкча акча коротууну каалабасаңыз, компьютер алдында ар кандай суусундуктарды, чай, кофе жана башка ушул сыяктуу нерселерди ичүүдөн качыңыз. Мониторуңуз узак кызмат кылсын десеңиз, анда бир аптада 2, жок дегенде 1 жолу тазалап туруңуз. Тазалоодо электр тогун үзүп, 10 мүнөт жок дегенде күтө туруңуз. Андан соң жумшак, курук сүлгү менен акырын сүртүңүз. Компьютердин блок питаниясы да чаңдан жабыркабай калбайт. Аны тазалоо үчүн фендин жардамында үйлөтүп коюу жетиштүү болот. Эми компьютерди тазалоо боюнча кыскача видеого назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн компьютерди кантип тазалоо керек? Кантип анын өмүрүн узартса болот? Ушул туурасында маалыматтарды алдыңыз деген ишеничтебиз. Кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.